Себеби рахат, кайф деген экиге бөлүнөт да. Руханий рахат, анан нафсаний рахат. Адам баласы мусулман өзгөчө. Руханий рахат менен жашаш керек да. Куран окуп, намаз окуп, дуа кылып, баян айтып, бугуп, руханий рахат менен жашаш керек да. Кайсы бир инсан муну кылбады, кылса дагы чыныгы ихлас болбогондуктан, кожо көрсүн болбогондуктан руханий рахат ала албады. Эмне болот? Алла сактасын, шайтан алейхилана күнөө кылдырып туруп рахат берет да. Кандайча? Эң эле жөнөкөй ошол да. Туалеттин ичиге кирип атаган насвали ташап кайф деп отуруп да деп койчу. Туалетке киреткенсиң, оозуңа конфет салып кир. Десең, молду дагы ушинтип сүйлөйбү. Алхамдулилlah биз Кыргызстандан келдик, конокко дасторконго конфеттерди коюп атат да. Мана алып кетиң деп салып дагы берип атат да. Ушул убакка чейин көп жерди айландым, бирок эч жерде көргөн жокмун да. Дасторконду коюп, насвайды тизип, кана дамыла баштап бересиң. Дамыла мына үйүңүзгө алып кетиң дегенди көрө элекпиз да. Ошондуктан урматтуу тууган таштаса болот. Биз баягы өзүнчө эле бир динсиздерден келген макал лакаптар дагы толуп турат. Динсиздерден келген лакаптар бар да, макал лакаптарычы. Динсиздерден келген макал лакаптар бар. Не дейт? Касапчы энесине сөйөк сатат дейт. Макал мынаучу, бирок динсиздерден келген да. Анан не деген макал бар? Үйрөнгөн адат калабы, өгүзгө жүгөн салабы деген макал бар да. Ошону кармап алганбыз да. Урматтууган, үйрөнгөн адат калат. Өгүз баш ийбесе жүгөн салат. Оозу болбосо мурдун тешеп тагын темирлийлип коет. Көргөнсүзбү ошондойду? Үйрөнгөн адат калат. Мына бардыгы жашты өткөргөнбүз да, туурабы? Жазуурда жалаңач болот, анан тижип берет да. Сууга фужук деп. Бас иштаныңды ки десе, жок, качады деп кой. Азыр дагы бир көчөгө ошентип жүгүрүп келбейсизби? Мына баягы адат кармап калды да. Эгер точно азыр ошентип келсеңиз, мен любой жерде айтканга даярмын да. Түз эфирде дагы баягы катының бардыгын айтып бере алам да, урматтуу тууган. Любой азыр ошентип келсеңиз, мен YouTubeга дагы чыгарып бере алам ошону. Мана үйрөнгөн адат калбайт, карагыла точно кел. Кой уят дейсиз да, туурабы? Ооба, бир кезде жаш элеңиз баштап алдыңыз, урматтуу тууган. Эми акыл эсиңиз жайда чоң киши болдуңуз, ата болдуңуз, чоң ата болдуңуз. Таштаңыз, урматтуу тууган. Макул? Мына ошондой кылабыз, иншалла.